Март айындагы туруксуз аба ырайы жаан-чачындын көп болгондугунан улам арык каналдарды тазалоо иштери убактылуу токтоп турган. Күн жылыры менен калыбына келтирүү, оңдоп түзөө иштери башталды. Мына бул Акбекет айылындагы каналдын узундугу 10 чакырымды түзөт. Бул канал аркылуу 600 гектардан ашык жерге суу берилет. Ал эми мунун жанындагы эле Сарбоз каналынын узундугу 16 чакырымдан ашып, жалпы 2800 гектар жерге бул канал аркылуу суу берилет. Алдыда мына ушул каналдарды бетондоо иштери жүрмөкчү. Оңдоп түзөө иштери 10 апрелге чейин бүткөрүлүшү керек. Бул убакыт ичинде райондогу ички каналдардын 3 чакырымын бетондоп үлгүрүү да зарыл. Каналдардын капиталдык оңдоодон өтө электигине кеминде 15 жылдай болгон. Мындан улам тазалоо менен эле чектелүү аздык кылат. Могу бактар, сактарды кыркып атабыз, бетондорду тээп, каналды бузуп эметип атат, ошолорду кыркып, ичи башын тазалап, бетонго даярдап атабыз да. Бул жакты бүт даярдап алгандан кийин бетон куюп чыгабыз бир сыйра бүт. Кемин районунда жалпы 27 000 гектардан ашык айдоо аянты бар. Сугат мезгили учурунда сууну туура бөлүштүрүү жана толук камсыз кылуу үчүн зарыл жабдуулар азыртан даярдалууда. Белгилей кетсек, районго ирригация тармагын жакшыртууга 27 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен 12 миллионду канал калмак суу деген эме бар. Каналыбыз ошого жумшалат. Анан насосный станцияда да агрегат бар, ошого дагы 6 миллиондой жумшалат. Анан калганы могул Сарбозго, могул азыркы каналга жумшалат. Анан гидропосттордой бар, щиттер бар, ошолорго жумшалат да. Быйыл дыйкандарга суу бөлүштүрүү жылдагыдан башка тартипте өтөт. Тагыраагы мурдагыдай суу пайдалануучулар ассоциацияларынан эмес, суу чарба бөлүмдөрүнөн түз сатып алышат. Мындай талап менен бул жылы Кыргызстандын 4 району иш алып барат. Ысык көл облусунан Түп району, Талас облусунан Талас району жана Чүй облусунан Чүй менен Кемин райондору. Бул кадам натыйжасын көрсөтсө, келерки жылдан тарта бардык аймакта суу ортомчусуз бериле баштайт. Мурда деген УОСтон, РУВХдан суу пайдалануучу ассоциациялар арыз келишим түзүп, анын келишимдин негизинде суу алышчу. Анан фермерлерге ошол сууну таратчу ички чарбалык каналдар менен. Ремонтту деген ички чарбалык каналдарды спалардын мойнунда болчу да, алар тазалап, анан ушинтип беришчү. Бирок мен ойлойм, ушул суу жетпегенин негизинен ушул кадамга баратат го. Былтыркы кургакчылыктын кесепети Кемин районунда да кескин байкалган. Мунун алдын алуу үчүн быйыл ички арыктарга да өзгөчө басым жасалып жатат. Себеби дал ушул арыктарда суунун дээрлик 40% жоготууга учурайт. Негизгиси суунун көлөмү жогору болуп турса, коромжусуз жеткирүүгө бардык чаралар көрүлдү дешет адистер. Нурайым Бейшеналиева, Эсенбек Үсөнов, СТВ.